Шайлоо 2015 партиялар арасында теледебаттарды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Телегөрүүчүлөргө айтып кетейин, дебат түз эфирде эмес, алдын ала жаздырылып көрсөтүлүүдө, бирок кандай жаздырылса так ошондой өзгөртүүсүз эфирге берилет. Аудитория үчүн талаптар: бүгүн эч кайсы тарапка тартпастан талапкерлердин талкуусуна тынч күбө болуп отурабыз. Кол чабуулар программанын башталышында гана жаңырса болот. Бул жерге чыга турган партия өкүлдөрүнө жооптор үчүн 3 мүнөттөн берилет. 3 мүнөт убактысынан ашпай үнөмдүү пайдалануусу зарыл. Бири-бирин шылдыңдоо инсандык сапаттарга шек келтирүүгө болбойт. Дебатта мен Найзик Атамбекова суроолорду узатып турам. Таймашка чыга турган тарапкерлерди чакырабыз. Арнамыз партиясынын спикери Кубатбек Байболов жана Бирбол партиясынын спикери Марат Султанов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биринчи суроом биометрика тууралуу болот. Кубатбек мырза, сизге узатайын биринчи суроомду. Добуш берүү курагындагы ар бир жаран тууралуу паспорт столдо, салык кызматында, ЗАГСта, соцфонддо маалыматтар бар. Мамлекет шайлоочулар тизмесин так чыгаргысы келсе, ошол маалыматтарды эле чогултуп бир базага топтоп алса болот да. Биометрика кандай деп ойлойсуз? Сиздердин партия кандай деп ойлойт? Канчалык кереги бар биометриканын? Силерге добуш алууга биометрика тоскоолдук жаратат деп ойлойсуздарбы? Эсиңиздерде болсо, биометриканын тегерегинде чоң ызычуулар болгон жана болуп келе жатат. Телевизордон күн алыс көрүп жатасыңар. Көчө күнү биринчи вице-премьер Сарпашев тагы түшүндүрмө берди. Биометриканы колдонгон көп өлкөлөр бар. Бул эми шайлоого байланышкан эмес көбүнесе. Биз өз учурунда ушул биометрикага байланышкан маселелерди талкуулаганда кандай көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн деген маселенин тегерегинде ар кандай түшүндүрмөлөрдү бергенбиз. Бирок күнү бүгүнкү болуп аткан окуяларга байланыштыра турган болсок, шайлоого байланыштыра турган болсок, биометрика бирден шайлоонун таза өтүшүнө бирден бир өбүлгө болчу жагдай болуп калды. Ошондуктан биздин Арнамыз партиясы биометрикалык шайлоону колдойбуз. Рахмат жоогуңузга. Марат мырза, сизге суроо. Биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзам баш мыйзамга шайкеш келбейт деп корутунду чыгарган Конституция палата судьясы Клара Сооронкулова кызматтан четтетилди. Азыр укук коргоочулар бул маселе боюнча соттошуп жатышат. Шайлоого ушундай карама-каршылыктар менен кирүү шайлоо бүткөндөн кийин кандай жыйынтыкка алып келет? Биринчиден мен Клара Сооронкулова жөнүндө айтып коеюн. Саламатсыздар. Аны бошоткон туура эмес. Себеби ал сот катары өзүнүн көз карашын так айтты. Бизде белгилүү соттор көз каранды болуш керек деп. Ошондо мен ойлоп атам, бул жерде туура эмес чечим кабыл алынган аны бошотуу боюнча. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, бирок Сооронкулованын кетиши эч кандай шайлоого деле чоң таасир этпейт. Эмне үчүн? Себеби мыйзам кабыл алынган. Эгерде биз Кыргызстанда мыйзамдын чегинде иштейбиз десек, мыйзам кабыл алынса, анда биз ошол мыйзамдын чегинде иштешибиз керек. Бирок тилекке каршы азыр мындай болуп калды, чийки даярдык болуп калды. Биометрика боюнчачы. Кубаткалбеков абдан туура айтып атат. Биз биометриканы колдойбуз. Бул каруселдерге, башкаларга абдан чоң бөгөт коет. Бирок тилекке каршы чийки болуп калган кайсы жерден болуп атат? Көп инсандар өзүн таба албай жатат. Өткөндөн кийин кайра чыкпай жатат. Кээ бир жерде 2%, 3% ката кетип атат. Кээ бир жерлерде 20%га чейин ката кетип атат. Биз ошол кишини шектендирет. Ошондуктан мамлекетте да убакыт бар. Алар аракет кылыш керек. Ушул 20 күндүн ичинде Кудай буйрса бардыгын өз ордуна келтириш керек. Эгерде кокустан кээ бир инсандар өздөрүн таба албай калып, добуш бере албай калса, ага түздөн түз күнөөлүү мамлекет ичи өкмөт болот. Ошол эле премьер-министр, биринчи вице-премьер жана башкалар. Биздин көз караш ошондой. Биз мыйзамды колдойбуз, биз бул мыйзам менен барабыз шайлоого, бирок өзүбүздүн сын пикирибизди айтабыз. Рахмат. Эмки сурообуз тышкы саясат боюнча. Кубатбек мырза, негизи Арнамыз эл арасында орусиячыл партия деп айтылып эсептелет да, бирок шайлоо алдында
ал батышчыл, ошол эле Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахмановду өз канатына алды. Ошондо партияңардын Кыргызстан Евразиялык биримдикке мүчө болуусуна бирдиктүү позицияңар кандай? Эл арасында көп учурда бир жетишсиз эле бир маалыматтар болобу, же бул шарттуу белгилер болобу бир тагылып калып атпайбы? Орусча чыгыл деп, Америка чыгыл деп. Иш жүзүндө биздин партия кыргызчыл партия. Кыргызстандын жана Кыргызстандын граждандарын жана ошонун ичинде жашап аткан бардык улуттардын, адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн партия. Маселен, эгерде орусчачыл деген, америкачыл деген ойдогу адамдар болобу, же бир башка аралаштырып туруп, миксерге салгандай кылып аралаштырып туруп чыгарганда кыргызчыл партия пайда болот. Биз партиябыз кыргызчыл деп эсептейбиз. Бирок биринчи кезекте тышкы саясатты алып келгенде мынау коңшулар менен өтө тыкыз жана достук мамилени уюштурууну көзөмөлдөйбүз. Ал Өзбекистан, Казакстан, Кытай, ошолордун арасынан эң Казакстан эң маанилүүсү Россия деп эсептейбиз. Себеп дегенде биздин тарыхый жана башка байланыштарыбыз бар. Албетте башка Европа жана Америка менен дагы биз тарыхый байланыштарыбыз кенен. Биздин 25 жылдык тарыхыбызда суверендүүлүгүбүздү мына ушул мамлекеттер абдан колтоп келген. Биз аны унутуп эске албай койгонубуз туура болбойт. Демек, сумалап айтып келгенде, Ар Намыс партиясы бардык өлкөлөр менен көп тармактуу тышкы саясаттын жүргүзүүнү көздөйт. Рахмат жооңузга. Анда Марат мырза, сизге суроо. Тышкы саясатта көбүнчө Кыргызстан, АКШ же Орусия менен дос же кас болуусу талкууга коюлат да. Ошо Кубатбек мырза айтып кеткендей, коңшу мамлекеттер менен болгон мамилени көңүл сыртында калып калып атат да. Ал арада бизде чек ара, суу, газ маселесинде түшүнбөстүктөр көп. Коңшу мамлекеттер менен мамилени кантип жакшыртса болот? Сурооңузга абдан чоң рахмат. Эгерде биздин партиянын программасын окусаңыздар, биринчиден биз мекенчил партиябыз. Биз Кыргызстан мекенибиз үчүн күрөшөбүз. Кимби, кыргызбы, орусбу, өзбекпи карабайчы. Ким Кыргызстандын жараны болсо, ошонун кызыкчылыгын биз колдойбуз. Ким Кыргызстандын мекенчили болсо, патриот болсо, ошолорду биз колдойбуз. Аларды өзүбүз жакка тартабыз. Экинчи, чек ара боюнча. Мына өзүңүздөр көп айтып атасыздар, эгерде биз чек ара проблемаларын чечпесек, эгерде коңшулар менен ушундай жаман акыбалда жашай берсек, анда Кыргызстандын да келечеги өсүшүнө чоң мындай кандай бир балта чабылып калышы мүмкүн да. Ошондон биздин программада эң негизги максат коңшулар менен биздин карын катнашыбыз абдан жакын болуш керек. Ошол эле Кытай менен, ошол эле Өзбекстан менен, ошол эле Тажикстан менен, ошол эле Казакстан менен, Россия менен. Эмне үчүн? Эгерде коңшулар менен биз жакшы абал түзбөсөк, эгерде бизде проблема боло бербесе, соода боло бербесе, өзүңүздөр билесиздер, бул бир жагынан коопсуздук жагынан да бизге абдан чоң таасир этиши мүмкүн, экинчи жагынан экономика жагынан да таасир этиши мүмкүн. Себеби экономикасы өспөй калат, соода жүрбөй калат. Ошондуктан биздин оюбуз боюнча биз Өзбекстан менен дагы өзүбүздүн карым катнашыбызды күчөтүшүбүз керек. Биз чек араларды ачышыбыз керек Өзбекстан менен. Эмне үчүн? Өзбекстан менен чек араны ачканда гана биз көп учурларда мисалы башка улуттардын карым катнашын күчөткөнгө, мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бирөөнүн түшүнүүнү күчөткөнгө элдердин арасында ошондо гана күчөтөбүз, мүмкүнчүлүк ачат. Ошондуктан биздин саясатыбызда эң биринчи маселе бул Өзбекстан менен чек араны ачуу. Экинчи биздин маселе, мына биз ЕСке кирдик. Бирок тилекке каршы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, проблема болуп атат. Ошол эле мына Ак жолдо же мисалы башка эле алайлы Чалда барда. Биз айтып атабыз, өкмөт жакшы даярданбай калды. Ушул ЕСке киргендечи. Эң негизисинен өкмөт биз ЕСке киргенди колдойбуз. Бирок өкмөт бардык даярдыктар жакшы карабай калды. Ошондуктан өкмөт бул жагынан дагы биз келгенден кийин биз сөзсүз аны сурашыбыз керек. Ошол өкмөттүн мүчөлөрүнөн.
Анда азыр оппоненттерге кайчылаштыруу убактысы келип калды. Эскерте кетейин, жооңуздарга 2 мүнөттөн гана берилет. Кубатбек мырза баштасаңыз болот. Сиздердин программа жанагындай ил бир секирик деп атасыңар. Программаңарды окуп чыктык. Баарыбыздыкы эле бирдей. Окшош проблемалар, окшош чечүү жолдору. Андыктан жанагы ил бир секирик деген Кытайда өзүңүздөргө белгилүү бир большой скачок деген саясат жүргүзүлүп, анан Хунвейбиндер менен бүткөн эле да. Ушул сыяктуу түшүндүрүп берсеңиз кандай? Эмне менен бүтөт? Канчалык секирик болот? Бул секирикте кандай өзгөрүүлөр болот? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бизде баягы секирик дегенде сиз ойлогоңуздар, биз баягы көчөдө 2 хулиган көрсөндө, сен эмне мага секирип атасың деген эмес. Бул башка саясат. Мен ачык эле айтып коеюн. Бул именно алдыга жүгүрүп, биз чоң кадам шилтейбиз деген саясат. Ошон үчүн эң негизги биздин багытыбыз бул саясатта биринчиден биз бизнеске өзгөчө абал түзүп берели деп атабыз. Мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Себеби эгерде ишкерлер иштебесе, ишкерлер салык төлөбөсө, ишкерлер бюджетке киреше бербесе, андай мамлекеттин келечеги жок деп атабыз. Ошондуктан биздин программада биринчи ирет ишкерлерге караган мамилелер өзгөчө каралган. Мисалы, салык саясатында биз 8 салыктан негизги 8 салыктан 2 салыкка түшүрөлү деп атабыз. Айыл чарбада азыркы мезгилге чейин корпорациялар түзүлбөй жатат. Эмне үчүн? Себеби айыл чарбада эгерде сиз чоң ишкана ачсаңыз, дыйкан чарба менен ошол чоң ишканын ортосунда салык жагынан абдан чоң айырма болот. Биз айтып атабыз, баардыгын теңейли, бирдей кылайлы деп атабыз. Дыйкан чарба менен корпорациялардын мүмкүнчүлүгү салыктан бошотолу деп атабыз. Бул жагынан дагы. Үчүнчү, биз мигранттарга өзгөчө көңүл бурайлы деп атабыз. Эмне үчүн? Себеби Кыргызстандын мигранттары 2 миллиард доллар жылына которуп турат. Азыр тилекке каршы ошол которуулар 30-40%га төмөндөп кетти. Ошонун кесепетин биз азыр көрүп атабыз. Мына валюта түшүп кетти. Валюта эмне үчүн түшүп кетти? Көп ойлойт, кумтор сумтордун бул жерде анча деле жоң кирешеси жок. Негизинен биздин мигранттардын жумушу начарлап калгандыктан. А биз ЕСке киргенден кийин аларга жакшы шарт түзүп беришибиз керек да. Биздин программада ошол так жазылган. Андан тышкары мына коопсуздук жагынан биз айтып атабыз, коопсуздук жагынан мамлекет жөн эле күчтүү армияга ээ болсо, бирок кедей элге ээ болсо, ал мамлекет эч качан коопсуз болбойт. Дайыма коркунучтар болот. Мисалы Эфиопияны алгыла, башка мамлекеттерди алгыла, ошол Иракты алгыла, кандай армиясы күчтүү эле, бирок тилекке каршы алар жок болуп кетти. Эмне үчүн? Себеби эли кедей жашаган. Ошондон биздин негизги саясатыбыз карапайым эл бай болсун. Ошондой гана мамлекет күчтүү болот, бай болот, коопсуз болот деп атат. Чоң рахмат. Эми сиз Марат мырза, жок, сиз сурооңузду Кубатбек мырзага узатсаңыз болот. Жок, мен анда ушу суроомду кайтарып берейин жөн эле. Мурунку жолу биз шайлоого барганда Арнамыздын программасы абдан конкреттүү эле да. Ар бир 486 айыл өкмөткө ар бир айылга бирден проект деген программа бар эле. Анан биз эми кыдырып жүрөбүз да. Көп учурларда ошол аткарылган жок да. Эми бул жерде Кубат Калбековичтин эч кандай күнөөсү жок. Себеби ал кезде бул партиянын мүчөсү болгон эмес. Бирок эмнеси болсо дагы Арнамыздын желегинин жанында турат. Турабы? Ошондон Арнамыздын саясатына жооп берет. Ошону түшүндүрүп берип коюңузчу, ошол саясат кайда кетип калды? Эмне үчүн ошолор аткарылган жок? Эми мен билгенден Ата журт партиясында деле бир топ программа бар болчу да. Марат Абдыразакович ошол жакта мүчө эле, алар да аткарылган жок. Бул жагынан бир сортпуз, бири-бирибизге тың сына албайбыз. Маселе башкада деп ойлойм. Өзүңүздөргө белгилүү, өткөн шайлоолордо ар бир партия мына ушул сыяктуу программаларды элге тартуулаган. Биз дагы ошол сыяктуу программаны азыр элге тартуулап атабыз. Маселе башкада. Шайлоочулар азыр бизден сурашы мүмкүн. 25 жылдан бери ушул сыяктуу программаларды айтып келатасыңар. Урматтуу талапкерлер, анчейин өзгөрбөй 5 жылда кайрадан эле өзүңөр чыгып атасыңар. Эмне себептен элдин жашоосу жакшы жака өзгөрбөй жатат? Мына ушуну түшүндүрүп бергилечи деп бизден сурашы мүмкүн. Менин жообум бийликтин табиятын, башкаруу системанын табиятын түп тамырынан өзгөртүп, башка нукта кайрадан түзүп чыкмайынча, мына бул биз айтып аткан экономикалык
программалардын, долбоорлордун ишке ашышы өтө күмөн. Себеп дегенде биздин демократиялык жанагы парламенттик башкаруу деген системабыз анчейин демократиялык да боло албай, парламенттик да боло албай жаткандыгында. Мен билгенден азыркы талапкер болуп аткан 14 партия тең. Мына ушул түзүлгөн системанын ичинде гана айрым өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп эл алдында момдой убадаларды берип атат. Менин жеке оюмча бийликтин системасын өзгөртүп, биринчи кезекте жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, элге бийликти кайтаруу, экономиканы либералдаштырып, бийликти демократиялык нукта түзмөйүнчө эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан менин оюмча биринчи кезекте биз саясий реформаларды жасашыбыз керек. Арнамыз партиясы өзүнүн программасында көбүн эсе ошол саясий реформаларга токтолуп жаткандагысы бүгүн. Кийинки суроом чек ара маселеси боюнча. Марат мырза, сизге узатсам, Өзбекстан Кыргызстан Камбар-Ата ГЭСин курса суудан көз каранды болуп калабыз деп кеп сөзгө келбей атышат да. Ошол Камбар-Ата ГЭСин курууга кеткен акчаны башка ГЭСтерди, Чүй, Сары Жаз ГЭСти ошолорду курганга жумшасак, өзбектерге эркин суу кое берип, бул үчүн Өзбекстандан бизде калган анклавдарды сурасак кандай болот? Деги ушул боюнча ушул сунуш деги реалдуубу? Менин оюм боюнча биз эми баягы жер менен соода кылбашыбыз керек эч качанчы. Жерди биз дагы жакшы сүйөбүз, кыргыздар. Мен ойлоп атам, өзбектер деле өзүнүн жерин ошондой сүйөт. Ошондон эч качан алар анклавдарды бербейт. Бул жомок. Анда бул мен башкача, мен жооп берейин аягына чейин. Ошондуктан менин оюм боюнча биз Камбар-Ата ГЭСин курушубуз керек. Камбар-Ата бир ГЭСи бир гана Кыргызстандын кызыкчылыгы эмес, Өзбекстандын кызыкчылыгына да төп келет. Бир гана анклав боюнча ошо маселелерди себеби айтып берем. Себеби бул жерде суунун регулировкасы андан 5 метр көп мүмкүнчүлүк алат. Андан тышкары Өзбекстан уже мурун эле суу сактагычтарды куруп алган. Бул жерде мен ойлоп атам, чындап айтканда саясий карама-каршылык болуп атат. Ошол эле болуп атат. Эгерде биз саясий карама-каршылыкты бирибиздин эки мамлекет орто түшүнбөстүктү чечип койсок, мен ойлоп атам, Камбар-Ата ГЭСи оңой эле курулат. Анан ойлоп көргүлө, биз саясатыбызды өзгөрттүк. Башка ГЭСтерди кура баштадык. Ошонун баардын бүткөндөн кийин анан Өзбекстан айтсын, эми кура бергиле десем эмне кылабыз? Анан кая башка жерге койгон салган акчабызды, инвестициябызды кайра тырмап чыгара албайбыз да. Ал эффективдүү болбой калат. Ошондон биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Эгерде бизде тышкы иштер министрлиги, өкмөт компетенттүү болсо, эгерде чын эле Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөсө, керек болсо Өзбекстанга Ташкентке барып жатып алыш керек эле. Ошол жерде отуруп алып, мына маселени чечели. Бул силердин дагы кызыкчылыгыңар үчүн, биздин дагы кызыкчылыгыбыз үчүн, бардыгыбыз үчүн төп келет деп далилдеп берсе, мен ойлойт элем бул маселе чечилет эле. Ай биз болсо дистанционный управление болуп атпайбы? Окуй бизди өзбектер чакырбай атат. Ошондуктан биз бара албай атабыз деген саясатты биз жүргүзүп атабыз. Алар чакырбайт. Чакырып эмне кылат? Бизге көбүрөөк керек. Жок, киргизбей атпайбы? Киргизбей, кантип киргизбейт? Кантип эле ушу эмне самолеттен премьер учуп барса эмне киргизбейби? Мен ага ишенбейм эч качан. 93-жылы биз валютаны киргизгенде ошондой эле абал болгон. Алар айткан, силер эмне кылып атасыңар кыргыздар? Валютаны киргизип биздин башаламан кылып атасыңар. Ошондо мен Улуттук банктын төрагасынын орун басары элем, жаш бала элем, 31 жаштагы. Аскар Акаевич алып, керек болсо айына 2-3 жолу учуп барчу. Биз биринчи Каримовдун лекциясын укчубуз 1 саат, 2 саат. Андан кийин өзүбүздүн аргументтерди айтчубуз. Ошондон кийин анда Каримов чечип берчү бизге бүт маселелерди. Ошондой саясатты азыркы да өкмөт жүргүзүш керек. Рахмат, жооңуз түшүнүктүү. Кубатбек мырза, соңку жылдары ошол эле чек ара маселесине токтолсок, биздин коңшулаш мамлекеттер Өзбекстан, Тажикстан менен келишүү такыр ордунан жылбай атат да. Кайра маселе күчөп атат жылганын ордуна. Эмне себептен бул маселе? Себеби эмнеде алдыга жылбай атканы? Биз билгенден ушул акыркы 20 жылдан бери ушу чек ара маселеси коюлуп келе жатат да. Өкмөттөр алмашып атат, 24-25-те өкмөт алмашты, келгенде эле чек ара маселени чечебиз деп. 4-5 парламент алмашты. Булар дагы келсек эле чек ара маселесин чечебиз. Эл болсо көрүп атат, маселе жылбай жатат. Иш жүзүндө жылбай жатат да. Мунун себеби мен ойлойм, эң жогорку деңгээлде гана чечиле турган маселе.
саясий жетекчиликтин деңгээлинде гана чечиле турган маселе. Ал эми вице-премьер, анан кийин атайын өкүл барып бул ишти чече албайт деп ойлойм. Себеп дегенде канткен менен ушул маселе болобу же буга чейинки айтылып аткан жанагы энергетика маселеси болобу, гэсти куруу маселеси болобу, сүйлөшүү жолу менен, кызматташтык жана достук жолу менен гана чечилчү маселе деп ойлойм да. Ал эми өткөндөгүдөй премьер-министрибиз түшүндүрмө берип атпайбы? Өзбектер өзлөрүнүн кызыкчылыгын түшүнбөй атат. Болбосо ушул ГЭСтин курулушун колдош керек эле. Марат Абдыразакович да ошол ойго жакын шекилди. Мен ойлойм, өзбектер өзлөрүнүн кызыкчылыгын бизден кыйын билет. Демек маселе бар да. Демек эң жогорку деңгээлдеги саясий жетекчилик менен, Өзбекстандын саясий жетекчилиги менен сүйлөшүү жолу менен компромисстик маселелерди, компромисстик мындай точкаларды табуу жолу менен гана чечиш керек да. Өткөндө телевизордон көргөзүп атты эле, Камбаратан бирин ачып аткандан бул сиздин партияда жүргөн Акылбек Жапаров ваше превосходительство деп жакшы эле ачып аткандай болду. Экини. Жакшы эле ачып аткандай болду эле, биз билгенден токтоп турат. Анан эми аны иштете элек жатып, беркини биринчиси деле токтоп калды. Айтор эмнеси болсо дагы тил табышып чечиш керек го деп ойлойм, Марат абай. Мен кичине кошумча кылып коеюн. Камбар аке иштеп атат, сиз Верхнеонарылский каскадты алмаштырып алдыңыз. Камбарата эки иштеп атат. Анан адам ери кетип калбады. Жок, токтоп. Бир токтоп анча-мынча иштеп анан кийин токтоп атат Айтор. Көбүнесе токтоп турат, Марат абай. Иштеке бере элек. Кетирип жүрсөңөр токтойт да. Калтырып койсоңор ошол өкмөттү аягына чейин иштетип берет эле. Жок, өкмөттү биз деле өкмөткө мамиле сиздикиндей эле. Хорошо, анда кийинки суроого өтөлү, энергетика боюнча суроого. Шайлоо менен өтөт, андан кийин суук түшөт, анын артынан энергетика көйгөйү баягы эле кайра чыга баштайт. Кыргыз Республикасы энергетика ресурсу эң бай өлкөлөрдөн болуп туруп, кайра эле ушу керектүү учурда кошуналардан энергияны сатып алууга мажбур болуп турат. Партия платформасында, сиздердин партияңыздардын платформасында бул тууралуу кандай сунуштар бар? Бизде энергетика программасы негизги багыттардын бири эсептелет. Биринчиден биз кайсы проекттерди колдодук? Мисалы, мына датка кеминди биз колдодук толугу менен. Себеби бул Кыргызстандын ичинде баягы толук өзүнүн цепочкасын түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди. Экинчи, биз баягы Камбарата бир ГЭСин курулушун жана нарын ГЭСинде 42 ГЭСти курулушун биз колдойбуз. Бул СССР мезгилинде түптөлүп программага кирилген нерселер. Эми гидроэнергетикада биз азыр бар болгондо 10% колдонуп атабыз. Кыргызстанчы. Ошондон гидроэнергетикада мен ойлотом бардыгыбыздын эле көз карашыбыз бирдей. Бирок биз гидроэнергетикадан да башка Кыргызстанда башка энергоресурстар дагы болуш керек деп атабыз. Биринчиден, бул болсо мына көмүр багыты, теплоэлектростанциялар. Бир мезгилдерде Кыргызстан 4 миллион тонна көмүрдү чыгарчу. СССР мезгилинде. Эми өзү эсептеп көрсөң, аз 1 миллионго жетпейт. 1 миллион тегерегинде да. Эгерде биз ошол көмүрдү алсак, канча жаңы жумушчу орундар пайда болмок. Бир. Экинчи, биз эч качан Казакстандан же башка жерлерден импорт алмак эмеспиз. Эки, жылуу суу жана жылуулук пайда болмок. Үч, ошондон биз бул багытты да колдойбуз. Үчүнчү багыт, бул болсо газ системасын өнүктүрүү. Биз бир гана баягы природалык газ эмес, жаратылыш газ эмес. Ошондой эле суютулган газды дагы колдоо системасын колдоп атабыз. Эмне үчүн? Себеби суютулган газдын системасы ал көп учурларда алыста жашаган, кичинекей өзүнчө турган, кичинекей биздин пункттарыбызды, эл жашаган пункттарды газификацияга абдан чоң мүмкүнчүлүк ачат. Анан 4-чү багыт бул зеленый энергетика, бул болсо кичинекей ГЭСтер, жашыл гидроэлектростанциялар. Мына биздин 4 багытыбыз. Рахмат. Кубатбек мырза, ушул эле тема боюнча өлкө ичиндеги электр энергиянын бөлүштүрүүнү тартипке келтире турган кандай проектилерди сунуштай аласыздар? Алды менен көйгөйдө айтып өтүрчү. Маселен ушундай чоң маселени чечиш үчүн ошол тармакка аптекарларды
Аны мурун соттолгондорду койбой мындай бир колунан келген бирөөлөрдү коюш керек деп ойлойм да. Эгерде мындан 20 жыл мурун силер Казакстандан болобу, Өзбекстандан болобу электр энергия сатып аласыңар десе, кыргыздар баары күлмөк. А бирок 2 жылдан бери сатып алып атпайсызбы? Бул энергетика тармагынан өткөн коррупциялашкан тармак Кыргызстанда жок болуш керек. Эми ошондой болгондон кийин жок дегенде бир иш козгоп, ашынган бир экөөнү бир жоопко тартыш керек эле да. Анте албай жатпайбызбы? Мына маселенин башы каякта жатат. Ал эми биздин программага келе турган болсак, бизде деле ушул бир болуп сыяктуу эле. Маселен, учурунда кара кече дейм көмүр аябай көп да. Ошол жерге жылуулук электр станциясын куруу боюнча Демилге бар Ар-Намыс партиясында. Андан тышкары чакан кестер боюнча суммардык кубаттуулугу бир 100 мегаваттан ашкан чакан кестерди курууга мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде Марат Абзаров айтып өтпөдү. Бизде гидроэнергетикалык ресурстар эми чексиз да. Мына тилекке каршы ушугезге чейин пайдаланбай келе жатат. Ар-Намыс партиясынын программасында бул жоболор бар, көргөзүлгөн. Рахмат. Анда азыр оппоненттерге кайрадан эле кайчылаш суроо убактысы келип калды. Кайра эле ошо 2 мүнөттөн убакыт берилет. Марат мырза, сиз баштасаңыз болот. Мен суроо берейинби? Ар-Намыс. Мен бир эле суроо берейин. Феликс Шаршембаевдин немеси кандай болот атат, абалы, өзү кантип жашап атат? Мурун абдан принципиальный генерал эле да. Анан кийин мен эсимде бар, биз мына жогорку кеңешке биринчи келгенде көптөгөн принциптер бар эле да. Анан азыр болсо ошол принциптерин карманып атабы? Ошол жөнүндө кичине бир маалымат берип койсоңуздар элге. Мен билбей атам, себеби сизди мен байкаганда аны көргөн жокмун да. Эми азыр мындай да. Ар бир эле партиянын, ар бир эле депутатка мына ошого окшогон суроолор көп. Менде да бар. Мана айра берсеңиз болот, мен жооп берем. Жок, менде да бар, биздин партияга да бар, сиздин партияңызга ям бар. Бирок акыбал жакшы. Көрүп атасыңар. Телевизордон көрүп атасыңар, дени сак. Эми жаш кесибибизде биз баарыбыз эле курчпуз да. Маселен 95-жылы мен депутат болуп келатканда ойлогом, мен барып туруп ушакта Кыргызстандын табиятын өзгөртөм деп. Андай болбойт экен да. Жаш өткөн сайын адам тажрыйба топтойт, саясий тажрыйба топтойт. Анчайын курч болбой калат. Бирок мамлекеттик маселелерди чечүүгө келгенде менин оюмча курчтуктан салаваттуураак, көбүрөөк маанилүү жана таасирдүү жана баалуу деп ойлойм да. Салам айтып коюңуз анда менен. Айтып коем. Рахмат. Биздин дебатыбыз абдан любезный кетип барат. Жакшы. Эми биз илгеритен бери кызматташып келатканбыз. Аласа бересебиз жок. Карызыбыз жок бирөөбүздө. Болотбек мырза, анда сиз сурооңузду жазсаңыз болот. Мен суроом эми силер дагы бизден салам айтып койгула. Аман эсен болгула. Көрүп атабыз. Жакшы баратасыңар. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жанагыл бир гана суроо да, бардык партияларга да берилчү суроо. Ушул биздин бийлик системада, азыркы бийлик башкаруу системасында азыркы биз болуп жаткан экономикалык өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Маселен, мен абдан чоң күмөнүм бар. Себеп дегенде биздин бийлик системабыз, түзүлүү системабыз көбүнесе жанагындай авторитардык көрүнүштөр болуп атпайбы? Мына ошондой болгондон кийин экономикалык өзгөрүүлөр чоң проблемага дуушар болобу дейин да. Ушуну кандай дейсиз? Сурообу мага? Биринчиден мен жооп берейин. Биз негизинен парламенттик системаны колдойбуз. Себеби мына Кыргызстан канча жолу президенттикти түзүп алып, анан кийин башаламан болуп, бири ар жерге качып жүрөт. Биз болсо парламенттик системаны колдойбуз. Негизинен биз айтабыз, ушул система калсын деп атабыз. Бирок, сиз абдан туура айтып атасыз. Бул системада көп жетишпегендиктер бар. Баягы машина курулган, бирок гайкалар туура эмес неметилген да, баягы тартылган. Дөңгөлөктөрү башка моделден дечи? Башка моделден коюлуп калган. Ошону баардыгын оңдошубуз керек. Биринчиден баягы сиз айткан өзүн өзү башкаруу системасын биз колдоп жатабыз. Толугу менен. Жергиликтүү өзүн өзү башкарууну күчөтөлү. 50% кирешелерди калтырайлы деп атабыз. Мына бул жерде мына эки менин классташым отурат. Алар билет, мен ушул багытта канча мыйзамдарды көтөрүп атам. Ошондуктан бул жөнөкөй сөз эмес.
Биз ошол сөздөрдү төптөп мыйзамдар менен бекитип атабыз. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт, мен мисалы кээ бирлер айтып атат, окуу бир эле киши башкарыш керек, ошондо гана тартип болот дейт. А бир киши башка жака кетип калса эмне? Андай болбой калышы мүмкүнбү? Андай да болуп калышы мүмкүн. Өткөнбүзбү? Ошондон мен ал системаны колдойм. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин. Азыркы системада премьер-министрдин полномочиясы дээрлик жок. Ошондуктан мен мисалы жогорку кеңеште мыйзам киргиздим эле. Эгерде фракциялар буза берсе коалицияны, анда ушундай эле ошол эле составта фракцияны, коалициялык көпчүлүктү түптөгөнгө болбойт депчи. Бирок тилекке каршы коалициялык көпчүлүк ошол мыйзамды кабыл албай койду. Аны келишип коебуз. Феликс Шошонбаев башкарып турду. Эми баягы мен бул жерде жамандагым жок, бирок фактысын айтып атам да. Эгерде биз чын эле күчтүү премьерди түзөбүз десек, биз премьерге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек. Өкмөттү түзгөнгө, өзү толугу менен жоопкерчиликти алганга. Азыр эмне болуп атат? Азыр премьерди 4-5 фракциянын жетекчилери же күчтүү депутаттар деп коелу, мүмкүнчүлүгү бар депутаттар. Алар бул жака буну коесуң, бул жака аны коесуң. Эгерде ал премьер тил албаса, аны кетирип коюп атышат. Андай премьер, андай жакшы премьерлер мындай өкмөткө өлсө да барбайт. Ал жака только баягы кичине трудовой книжкасына неме жазып коеюн деген гана кишилер барат мындай өкмөткө. Андай өкмөткө мисалы биз барбайбыз. Рахмат. Жанагы мен айтып аткан башкаруу системасы тууралуу айтып атат да. Мына ушуга окшогон мүчүлүштөр тууралуу айтып атат да. Маселен, сиздер дайын 2 мертебе, 3 мертебе дайындаган премьерлер менимче ошол жоопкерчиликтен, ошол милдеттерден коркуп атышат, албай жатышат. Эми миграция темасын өтөлүү, убактыбыз жылып атат. Сизге Кубатбек мырза, Россиянын бийлиги мигранттар арасында адам укугу сакталыш тууралуу сөз да кылышпайт. Кыргыз бийлиги ошондой эле. Бирок Россияга акча тапканы кетип, өлүгү келген кыргыздар көп. Статистика боюнча соңку 2 жылда 400дөн ашык тегерегин түзөт экен да. Бул ар бир күнү бирден кыргыз мигрант өлүп турат дегенге барабар. Мигранттардын укугун сакталышы боюнча эмне чара көрсө болот? Чарадан мурун көйгөй тууралуу бир экөөз айтып өтөлүчү. Мындан бир нече жыл мурун Назарбаев парламентине отчет сыяктуу айтып атып, бир 4 негизди келтирип, ошолордун бирөөсүн айтып атат. Жер жүзүндө жашап жүргөн казактардын баарын чогулттум Казакстанга деп атат. Оралман деген программа менен. Чынында эле көптөгөн казактар келип азыр жашап атышат. Кредитти алышты, сууда да алышты. Биз болсо акыркы 10 жылдын ичинде үркөрдөй болгон 3 миллион кыргыздын 3дөн 1-ин тентиттик. Анысас келгенси өкмөт эмне деп атат? Биз ошолорду кетиргенге шарт түзүп берип атабыз деп атат. Ал эми ал жакта биздин боорлошторубуз кандай жашоодо жашап аткандыгын биз кабардарбыз да. Ошолдо жашообу? Маселен барып кордук көргөзүп атышат. Эми ошол маселени чеч. Албетте эртең бүрсүгүнү чечилчү маселе эмес бул. Ошондуктан биз Россиянын жетекчилиги менен ошол шарттарды, элементардуу шарттарды, жанагындай милициялар келип омуролобогондой кылып, же болбосо тиги поездга салып айдай үйген, же болбосо кара тизмеге киргизген, же болбосо паспорттарын айтор миңдеген проблема. Жок дегенде алды менен ошолорду чечип турайлы. Андан соң перспективада албетте кайтып келиш керек кыргыздар. Мына ушул жерде кыргыздын башка мекени жок. Мына ушул жерде шарт түзүп беришибиз керек. Ал экономикалык маселелерге келип такалат. Эгерде башынан айтып келе турган болсак, ал инвестициялык климат, либералдуу экономика, экономикада жерлерди өздөштүрүү, айыл чарбасын өздөштүрүү, жана соода балансын айтор, ошонун баарын жасап келгенде, ыңгайлуу шарттарды түзгөндө биздин ошол мигранттарыбыз өзү эле келет могу жерде жашоо тыңый баштаганда. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ал мигранттан башка дагы башка мамлекеттерде такай жашап жүргөн кыргыздар бар да, маселен Афганистанда. Бечаралар ыйлап жүрүп, жарым-жартылай келип мына бул чүйдүн астына жайгашты эле, проблема паспорт ала албай жүрүшөт. Мына ушул маселелер айтор эмнеси болсо дагы бул өтө дыккат чечилчү маселе да. Ар намыс партиясынын
программасында бул тууралуу дагы жоболор бар. Жумуш ордундарын түзүп, кайрадан мекенине кайтып келүүгө шарт түзүү. Биз аларды зордоп алып келе албайбыз да. Эгерде жакшы шарттар түзүлсө албетте келишет. Рахмат, Кубатбек мырза. Марат мырза, сизге мигранттардын жыл сайын Кыргызстанга көп мигранттардан көп акчалар которулат да. Былтыр 2 миллиардтан ашуун доллар ушул мигранттар тарабынан которулган, бирок ал акчалар өз керегинен ашпайт да. Мигранттардын акчаларын кийин пайда боло турганда инвестиция сала турган шарттарды же программаларды түзсө болобу, ошо жөн эле текке сыртка кетип калбаш үчүн. Чоң рахмат сурооңузга. Азыр мисалы Кыргыздын көптөгөн атуулдары, ошо чет өлкөдө акча тапкан атуулдары биз көрүп атпайбызбы? Жаш балдар, жаш кыздар келип Кыргызстанга инвестиция жасап атышат. Сиздер ойлогуңузчы, эмненин эсебинен буга чейин мисалы курулуш тармагы өнүгүп атты. Бир мезгилде мурунку жылы укмушта да өнүктү, 22% өсүүнү берди. Ошонун эсебинен гана биздин ички дүң продукциябыз өстү. Эгерде курулуш тармагын алып койсоңуз, эч нерсе өскөн жок. Өкмөт мактанып атпайбы, биз кыйраттык деп. Аны өкмөт кыйраткан жок, аны мигранттар кыйратты. Ошо мигранттар ошол салымын кошту. Ошондуктан биз Кубатбек Калбековичке менен толук мен кошулам. Бир жагынан биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн инвестициялык мүмкүнчүлүгүбүздү күчөтүшүбүз керек Кыргызстанда. Баягы бизнеске шарт түзүп беришибиз керек. Бул багыттар бардыгы туура. Мен кайталабай эле коеюн. Бирок миграцияда дагы экинчи багыт бар. Биз миграцияны диверсификация кылышыбыз керек. Мисалы, ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн кыргыздар сөзсүз 2-3 тил билиш керек. Мисалы кыргыздар орус тилин дагы, англис тилин билгенде мүмкүнчүлүгү алда канча көп өсмөк. Мисалы, мына Кубатбек Калбекович калп айтпайт, бир жолу биз бирге Эмиратта жолугушуп калдык, туурабы? Бул жерде. Азыр канча кыргыз балдар, кыздар Эмиратта иштеп атышат, алардын айлыгы алда канча чоң. Мисалы Россияга барганда. Себеби алар туура баягы механизм менен барып атышат. Баягы подпольный эмес. Алар мисалы $1000 көп акча алып атышат. Ошондон биз ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек. Биздин жаштар тил билиш керек, кошумча. Ошондо биздин жаштар конкурентный болот, конкурентоспособный жаштар болот. Бул бир багыт. Андан тышкары Кубатбек Калбекович абдан туура айтты. Мына биздин көптөгөн мигранттар кыйналып атат деп. Россияга азыр 77 000 кыргыз кара тизмеге кирген. Ойлоп көрсөңөр, 77 000 кыргыз. Ошонун азыр эптеп бир 4-5 миңин чыгарышыптыр. Эми бул күлкүлүү да. Бул азыркы өкмөттүн эффективдүү иштебегенин көрсөтүп атат. Эмне үчүн? Себеби мен Арменияга бардым. Армяндарда дагы 77, негедир окшош цифра да. Аларда да 77 000 киши кара тизмеге кирген экен. Алар 70 миңин чыгарышты. Алардыкы 90% болуп атат, биздики 10%га жетпей атат. Эффективдүүлүкчү иштеген мамлекеттин эффективдүүлүгү. Ошондон мигранттарга жаны тарткан, мигранттардын көйгөйүн билген балдарды өкмөткө алып келиш керек. Тилекке каршы ал жерде баягы кээрлер айтып койт, балкончиктер деп койт, ошолор жүрөт да, ошолордун проблемасын чечебиз депчи. Алардын көйгөйүн билбейт, алар кандай жашаганын билбейт, кайсы жерде жашаганын билбейт. Ошондон кадр саясатын да оңдошубуз керек. Эгер биз мигранттардын проблемасын чечелик десек, өкмөттүн да саясатын оңдошубуз керек. Жок, кызыгы өткөндө айтышпады беле, эгерде жанагы Бажы союзуна кире турган болсок, мигранттардын маселеси толугу менен чечилет деп айтышпады беле. Чынында чечилген жок да. Чечилген жок. Азыр эми Кыргызстанда эң көйгөйлүү проблемалардын бири бул коррупция. Сизге суроо берсем, Кубатбек мырза, 2014-жылы Кыргызстан жемкорлук менен күрөшүүдө бир аз алдыга жылыштар көрсөткөн. Буга чейин анткени Transparency International отчетунда айтылып турат да, 160-орунда турсак, эми позиция рейтингинде 136 орунду ээлеп калыптырбыз. Соңку жылдары чын эле өкмөт деңгээлинде коррупцияга каршы күрөш натыйжасын бере баштадыбы? Кандайча болуп эсебин чыгарып атканын билбейм, бирок менимче азайган жок. Күнүн көрүп атабыз. Маселенин чүдөгенде эле башы биз ушу коррупция деп сурап көрсөңөр көчөдөн, коррупция деген эмне депчи. Ал түгүл ошол законду пайдаланып аткан соттор, тергөө органдары дагы чаташкан аныктама менен келе жатышат коррупция. Жанагы кылмыш кодексинин жетекчиси мен болгом. Ал жерде ошол айрым гана өлкөлөрдө колдонулуп келаткан
коррупция деген статьяны мен иштеп чыгып демилгечи болуп киргиздим эле да. 98. Коррупция деген өзүнчө бөлүнгөн, анын өзүнүн аныктамалары бар. Ал эми биздин укук коргоо органдары, сот органдары кызмат абалынан пайдаланып жасалган кылмыштын баары коррупция деп аныктама берип, оңду солду ишти козгоп, ошондон биринчи кезекте чаташып атканын дагыбыз да. Бул биринчи. Экинчи, коррупциянын ана башы өйдө жакта болуп атпайбы? Анан кантип күрөшөбүз дегенде жетекчилик өзүлөрү коррупция болбош керек дагы, алдындагыларга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Ал эми жанагы күрөш бир беткей болуп калбадыбы тилекке каршы. Жыйынтык бербей жаткан себеби да менин оюмча ошондон болуш керек. Жанагы жалаң эле камай бергенден жыйынтык чыкпайт экен. Анда галстук тагынган кыргыздын баарын камаш керек экен. Ошондуктан камоо жолу менен, жазалоо жолу менен гана жүрбөй, институционалдык өзгөртүүлөрдү киргизип, башкаруудагы демократиялык ыкмаларды киргизип, чиновниктердин санын кыскартып, алардын ыйгарым укуктарын кыскартып, мүмкүнчүлүктөрдү азайтып, канда гана күрөш оң жолуна түшөт деп ойлойм да. Рахмат. Марат мырза, сизге суроо. Премьер-министр Темир Сариев кечээ жакында эле өкмөт аппаратында жаңы бөлүм ачыларын жар салды. Ал бөлүм жемкорлукка каршы иш алып барат деп. Учурда коррупция менен күрөшүү Финпол, АКНС, ГКНБ, 5 управление, МВД, прокуратура органдары бар. Мынча көп коррупцияга каршы кызматтарды чындап зарылчылыгы барбы бизде? Мынандай да, биз коррупцияга күрөшөбүз деп, кайра Кубатбек Калбекович айткан механизмдерди кайрадан түзүп атабыз. Кайра жаңы чиновниктер түзүп атабыз. Кайра өкмөттүн санын көбөйтүп атабыз. Анан кийин ошого каршы өзүбүз күрөшөбүз деп атабыз да. Бул туура эмес саясат. Биринчиден, азыр коррупциянын механизми өзгөрүп калды. Азыр мисалы сиздер ишкерлер менен сүйлөшсөңүздөр, ишкерлер айтып атат. Азыр коррупциянын табияты мындай болуп калды. Азыр мамлекеттик кызматкерлер мыйзам чегиндеги ишти жасап бериш үчүн пара алып атат. Болбосо жасабайм, себеби мен үчүн абдан бул жерде коркунучтар көп деген шылтоо менен өзүнүн мыйзам чегинде каралган милдеттерин аткарбай жатышат. Ошону аткарып коюп, анан ошонун негизинен кошумча пайда таба атышат. Бул коррупциянын высший пилотажы болуп калды да, башкача айткандачы. Буну жоготуш үчүн эмне керек? Биринчиден, балким Кытайдагыдай өлүм жазасы керектир. Өлүм жазасы деле жардам бербейт. Себеби өлүм жазасы бар, көптөгөн мамлекеттер бар, бирок ал жерде коррупция жок болгон эмес. Мына Кубатбек Калбекович менен толук менен кошулам. Ал үчүн мамлекеттик аппаратты кыскартыш керек, регуляторный системаны кыскартыш керек, лицензированияны кыскартыш керек. Көбүрөөк жеке ишкерлерди, жеке инвестицияларды колдонуш керек. Мына бизде мисалы эң эле жөнөкөй нерсе бар. Государственно-частное партнерство деп коет. Ушул мыйзамдын кабыл алганына 6 жыл болду. Бир дагы проект жок. Ошого суроо бербейби? Эмне үчүн ошондой болуп атат? Себеби элдер коркуп атат. Окуй мен азыр кирсем, баягы коррупцияга батып калам, булар менен кошуп. Анан көрөк жөн эле жүрөйүнчү. Чечим кабыл албайт. Иштиги жасабайт. Коркуп калды. Жеке ишкер да кабыл албайт, мамлекеттик кызматкер да. Экинчи, мамлекеттин кызматкердин айлык маанаясы, биз айтып атабыз, жеке ишкерлердикинде болуш керек механизми. Мисалы, жеке ишкер эч качан эгерде пайда алып келбесе, кишини ишке албайт. Мамлекеттик кызматкер ала берет, себеби өзүнүн чөнтөгүнөн кетпейт. Анан ошол кезде да айтат, мен мынаны өстүрбөдүм беле, аны бакпадым беле дейт. Өзү өстүрдүбү, өзү бактыбы? Жок, элдин эсебинен өстүрүп атат, элдин эсебинен багып атат, аны өзүнүн ошо күчтүү көрсөткүсү келип атат да. Мына ушул коррупциянын компетенттүүлүк эмесин высший пилотажы ушул деп эсептейм мен. Ошондуктан биз эгерде мамлекеттик кызматкерлерге баягы частный сектордагыдай механизмдерди киргизсек, алар үчүн сөзсүз биз көрсөткүчтөрдү көрсөтсөк, мисалы аким же губернатор инвестиция көбөйдүбү сенин регионуңда? Экономика министри түз инвестиция көбөйдүбү? Бюджеттин тартыштыгы азайдыбы? Биздин төлөө балансы жакшырдыбы? Ошондо гана сен кошумча каражат аласың, демек кошумча төлөм аласың десечи. Ошондо аларда да кызыктар пайда болот. Азыр ал жаман жасайбы, эч нерсе жасабайбы, үйдө барып жата береби, же калп элемиш, иштемиш болуп жүгүрө береби, бирдей айлык алат.
анын эч кандай пайдасы жок. Бул негизинен ошо коррупцияга алып келет, бул дагы механизм. Жоогуңуз түшүнүктүү. Эми социалдык коргоо боюнча суроолорду узатайын. Ушу боюнча бир мисал айтып кетейинби? Кечиресиздер. Мына шаардагы мусор боюнча президент дагы көрсөтмө берип атпайбы тиги? Могу шаардагы жаткан мусор эмес. Бул алтын. Ошон үчүн бул тармакты тейлөөгө жеке менчик компанияларга бербей жатат шаардын жетекчилери. Себеби ушул мусордун аркасы менен миллиондогон доллар таап атышат жыл сайын. Мына коррупция. Аны элдин баары көрүп турат. Аны чечүү жолу мына Алматыга барса эле айтып берет кандай болсун. Жок, аны бербей жаткан себеби бензиндин списание, автомобилдин списаниясы тиги болуп отуруп, миллиондогон долларга чөнтөккө чыгып атпайбы? Мына коррупция. Каяка барасыңар аны издеп? Рахмат. Анда социалдык коргоо боюнча темага өтөлү. Кыргызстанда 162 миң адам майыптыгы менен каттоодо турат. Алардын укугун коргоодо багытталган 50дөн ашык мыйзам бар Кыргызстанда. Бул иш жүзүндө канчалык деңгээлде аткарылып жатат, өзүнчө суроо дейли. Эмне үчүн республикада майыптар тууралуу буунун конвенциясын ратификациялабай келет? Мыйзамдык база бул үчүн бар да, эмнеге кечеңдетип атат? Бул депутаттар айтпайбы эмне үчүн кабыл албайт? Сиз деле депутат болгонсуз да. Мен Ошол учурда. ошол убакта да кабыл албайт. Эми жалпы жонунан жогорку кеңештикке эл өзүнүн баасын берип атпайбы? Анын ичинде мен да бармын. Доомат айта берсек, мына мөөнөтү бүтүп аткан жогорку кеңешке абдан көп дооматтар, анын ичинде ушул мыйзамда эмне себептен кабыл албай жаткандыгы тууралуу дагы доомат коюшубуз мүмкүн. Бирок жыйынтыктап айтып келгенде, биздин экономикалык акыбалыбыз өзгөрмөйүнчө биз анан тигинтебиз, минтебиз дей беришибиз мүмкүн. Эң эле бери жагын алып келгенде, социалдык фондко чогулган акчалардын бир бөлүгүн бюджетке кетирип атпайбы? Ал түгүл коммерциялык банктар аркылуу пайдаланган учурлары да болбоду беле 10-жылы. Ошондуктан биринчи кезекте көзөмөлдү, ошол акчаны жеткиликтүү чогултуп, анча көп болбосо да чогултуп, эффективдүүлүгүн пайдалап биринчи кезекте. Экинчи кезекте социалдык төлөмдөрдү албетте биз кескин жогорулатышыбыз керек. Алардын акыбалын биз жакшы билебиз да. Мына ошолго байланыштуу Ар-намыс партиясынын программасында мына ушул жоболордо көргөзүлгөн, кескин жогорулатуу тууралуу, жөлөк пулдар тууралуу, жанагы социалдык төлөмдөрдүн эки түрү бар эмеспи? Жанагындай чогултмай түрү, анан кийин жанагындай дагы бир экинчи түрү. Мына ушуларды эффективдүү пайдаланып, келечекте ар бир адам өзүнүн пенсиясын өзү топтойт деген философия адамдардын аң сезиминде терең орун алыш керек деген жоболор Ар-намыс партиясынын программасында көргөзүлгөн. Чоң рахмат. Кийинки суроо сизге, Марат мырза. Эмгек жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча жаштар расмий түрдө жумушсуз деп айтылып, өлкөдө 96 миң киши каттоого алынган. Аны жоюу боюнча жалпы сөздөр жана экономикага барып шылтагандардан башка аракет жок. Сиздердин партия платформасында бул көйгөйгө орун берилгенби? Бул жерде биз жаштарга абдан көп көңүл бурабыз. Сиздер айтып атпайсызбы, 96 миң киши азыр ишсиз жүрөт деп. Жылына 70 миң биздин жаштар мектепти бүтүшөт. Ошолор көбүнчө келгенден кийин ишсиз калып атат. Вуздар канчасы барбайт, жарымы вузга барат да. 35 миңи мисалы вузга барса, 35 миңинин бир 20 миңи, 30 миңи ишсиз калып атат. Ошондуктан биз эмне деп атабыз? Механизм баягы эле эң эле жөнөкөй. Биз шартты түзүп беришибиз керек өзүбүздүн жарандарыбызга, өзүбүздүн ишкерлерге. Жумушчу орунду мамлекет кошумча жардам өзү көп учурларда жасабайт. Ал жөн эле жардам берген мүмкүнчүлүгү гана болот. Биз айтып атпайбызбы, кээ бир партиялар келип айтып атпайбы? Мен мынанча неме кредит берем, мынанча жардам берем. Бюджеттин эсебинен аны жасаш оңой. А сен ошо бюджеттин эсебинен эмес, бүт экономика иштегенде механизмди түзүп бер, ошондо сага Люкан Юдай эл эстелик коюп берет. Ошон үчүн биз биринчи эмне деп атабыз жаштар үчүн? Эң биринчи бул билим берүү тармагы, жогорку окуу жайларды. Биз айтып атабыз, Кыргызстанда жогорку окуу жайларда мамлекетте концентрация кылыш керек. Бюджеттен бар болгону 7-8 гана окуу жайга каражат бөлүп бериш керек. Бирок
калгандарына мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Бардыгын жабайлы деген философия туура эмес. Аларды жеке механизм, жеке баягы инвестицияларга өткөзүш керек. Частный инвестицияларгачы. Ал үчүн биз айтып атабыз, билим берүү тармагында салыктардын баардыгын жоюп салайлы. Эми ал жок. Ал жакшы вуздар жок. Эмне кылабыз? Ошолорго наоборот сертификация киргизели дагы, жакшы чет өлкөдө мугалимдерди алып келели. Ошолор биздин жаштарга жакшы билим берсин. Ошондо биз айткандай, биздин жаштар жакшы билим алгандан кийин жакшы жумушчу орундарын табат. Бул бир багыт. Экинчи, ишкерлерге биз канчалык жакшы шарт түзүп берсек, биз айтып атпайбызбы? Бар болгон эки эле салык калтырайлы. Ишкерлерге бир эле салык калтырайлы. Обороттон. Сен обороттон салык төлөшөң ойда, оборотун көрсөттүң, адан 7%га чейин төлөп койдуң, болду. Жеке адамдарга бир эле салыктарды калтырайлы, бул болсо патент системасын. Пожалуйста, ошо биздин балдарды алып иштете беришсин. Эч ким аларды текшергенге укук албасын. Бир гана, мисалы, салык инспекциясы гана укук алсын деген ушул биздин партияда, биздин программада ошолор бардыгы жазылган. Ушул жагдайлар биздин жаштарга жумушчу орунду түзүп бергенге мүмкүнчүлүк берет. Экинчи багыт бул кредит саясатында. Себеби мисалы кандай бир жаш бала келип ишти ачайын десе, акчасы жок. Ага кредит керек, туурабы? Көп айтып атат, биз бюджеттен беребиз деп атат. Бюджеттен берсеңер анда жол курулбай калат, больница курулбай калат. Биз айтып атабыз, жок. Биз тескерисинче, биз болсо азыр банк системасын оңдойбуз. Биз улуттук банктагы улуттук банк системасына мыйзамды өзгөртөбүз. Банк системасында узак мөөнөткө берилүүчү кредиттер ыңгайлуу болуш үчүн банк кодексине түзүп беребиз шарттардычы. Ошондо алар банктар арагасыздан ошо узак мөөнөттөгү ипотеканы дагы, узак мөөнөттөгү кредиттерди дагы бере баштайт. Анда ошондо гана инвестиция келет дагы, биздин жаштар жаңы өзүнүн ишканаларын ачканга мүмкүнчүлүгүн алат. Андан тышкары, конечно, мамлекет да жардам бериш керек, бирок бул 100% бир багыт болбош керек. Мамлекет проценттерин компенсацияга жардам бериш керек. Мисалы, ошол эле фонд бар бизде азыр, Кыргыз-Россия фонду, туурабы? Ошол жерден атайын неме деп коет, терезе деп коет. Жаштардын терезесин ачып койсо болот. Ошо жаштарга ошо кредитти, ошол багытта кичинекей мини кредиттерди берсе болот. Бул да биздин программада жазылган. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жоопторуңузга рахмат, урматтуу мырзалар. Азыр эми дебаттарга бөлүнгөн убактыбыз аяктап калды. Жыйынтыктоочу сөздү спикерлерге бөлө берейин. Анда Кубатбек мырза, сиз баштасаңыз болот. Урматтуу шайлоочулар, 25 жылдан бери биздин жакшы жашоого жетебиз деген аракетибизден анчейин майнап чыкпай келе жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Анын негизги себебинин бири бизде болуп келе жаткан шайлоолордун бурмаланып келе жаткандыгында. Бийлик элге таандык деп айтылат. Бирок 5 жылда болобу, 10 жылда болобу, 3 жылда болобу бир келген бийлигиңерди адатта ар кандай шылуундарга карматып келе жатасыздар. Менин оюмча кыргызстандыктардын бирден бир көйгөйү кайдыгерлик. Мына ушул жолу дагы ар түркүн көз боочуларга алдатпай, өзүңүздөрдүн эркиңиздерди чындык менен, абийирдүүлүк менен колунан иш келген салаваттуу, билимдүү Кыргызстандын талапкерлерине берүүңүздөрдү көптөн көп суранам. Рахмат. Барат мырза, сиз баштасаңыз болот. Саламатсыздарбы? Да бир жолу. Мен эмнени айтат элем? Мен мисалы Кубатбек Калбекович айткан көп маселелерине кошулам. Ошол эле учурда өзгөчө эмнеге көңүл буруп коет элем? Мына өзүңөрдүн добушуңарды эч качан сатпагыла. Себеби сатып алган депутат ал эч качан элге иштебейт. Себеби ал өзүн элден кутулган деп эсептейт. Добушту сатып алган партиялар болсо, же депутаттар болсо, аларга эч качан добуш бербегиле. Силер келечек үчүн күрөшсөңөр, жүрөгүңөр менен бардыгын эле бизге бере бергиле деп айткан жокмун. Жүрөгүңөр менен кимди сүйсөңөр, кимге ишенсеңер, кимди колдосоңор, ошолорго бергиле. Чын жүрөктөн бирок. Кийин анда алардан талап кылсаңар да болот. Биз сага добуш бергенбиз. Добушубузга жооп бер. Эгерде акча берсеңер, андай талапты кое албайсыңар. Ошондуктан эң биринчи менин максатым чын жүрөктөн добуш бергиле. Экинчи өзгөчөлүк, Кыргызстанды адистер башкарыш керек. Баягы
орусча айтканда дилетанттардын убакыты кетти. Дилетанттар кечке эле башкара берсе, неме өкмөттү, парламентти чоң кийин бизге кыйынчылык алып келиши мүмкүн. Ошондуктан адистер бар командасы, ким чыныгы өкмөт түзө ала турган команда, ким чыныгы реформа жасай ала турган командаларга, силер партияларга добуш бериңиздер. Мен өзүмүн кыргыз элими ошого чакырат элем. Рахмат сиздерге. Мен ишенем, силер бар бол, бир бол деген лозунгду дайыма колдойсуңар, дайыма бир бол үчүн колдоо көрсөтөсүңөр. Жоопторуңуздар үчүн рахмат. Дебаттарды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде Бир бол жана Ар намыс партияларынын өкүлдөрү болушту. Кубатбек Байболов жана Марат Султанов. Келип өлкө үчүн маанилүү эсептелген суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул спикерлердин элге кайрылуусу болду. Биздин жамаат Ар намыска же Бир болго добуш бериңиздер деп чакырбайт. 4 октябрда боло турган шайлоодо татыктуу партия үчүн добуш бересиздер деп ишенебиз. Саламатта калыңыздар.